30 суткага камакка алынган Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный чет жактан келгени үчүн 14 күн карантинге алынып, аны Москвадагы Матроская тишина СИЗОсунда өткөрөт. Бул туурасында РИА Новости жазды. 17 январда Германиядан Москвага кайтып келген саясатчы Шереметова аэропортуна коноору менен кармалган. Анын башкаруу чарасы Москванын Химкис шаардык полициясында каралып, аны Навальный мыйзамсыздыктын туу чокусу деп атаган. Орусиянын жаза аткаруу боюнча федералдык кызматы саясатчыны Ив Роше компаниясынын ишине байланыштуу шарттуу сот жазасын реалдуу жазага алмаштыруу боюнча доо арыздын негизинде кармалганын ырастаган. Сот жарыяны өтүп жаткан маалда сыртта 200га жакын тарапташы чогулуп, боштондук деп кыйкырып, кое беришин талап кылышкан. Мындан сырткары дүйнө лидерлери саясатчынын кармалышын орус бийлиги оппозициядан таасирленет деп сыпаттап, аны тез арада бошотууга чакырышууда. Балтика боюндагы Эстония, Литва жана Латвия биргелешкен билдирүү таратып, акыркы окуяга байланыштуу Россияга карата чектөөлөрдү киргизүүгө башка өнөктөштөрүн үндөөдө. Ал эми саясатчынын 15 февралга чейин абакта калтырылганы белгилүү болгондон кийин анын штабынын өкүлдөрү 23 январда Орусиянын бардык аймактарында нааразычылык митингдер уюштуруларын кабарлашты. Навальный 1 айга камакка алынып жаткан чакта тарапташтарын нааразылык акцияларга көчөгө коркпостон чыгууга чакырды. Выходите на улицы, выходите не за... Коркпогула, көчөгө чыккыла, мен үчүн чыкпагыла, өзүңөр үчүн, келечегиңер үчүн чыккыла.